Талас областында биринчи улуттук көчмөндөр оюндары болуп өттү. Өлкөнүн 7 областынан жана Бишкек, Ош шаарларынан келген 691 спортчу спорттун 8 түрүнөн күч сынады. Манас Ордого боз үйлөрдөн этно шаарча курулуп, ар областтан келген делегация өкүлдөрү өнөрлөрүн тартуулашты. Этно фестиваль уюштурулуп, маданий программа көпчүлүктүн кукулуна толду. Президент Сооронбай Жээнбеков биринчи улуттук көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу аземине катышты. Өз сөзүндө мамлекет башчысы көчмөндөр оюндары кыргыз элинин биримдигин, бир эл, бир журт экенин даңазалаган тарыхый жөрөлгөнү улантып жатканын белгиледи. Улуттук көчмөндөр оюндарын 2021 жылы өткөрүү эстафетасы Ош областына берилди. Assalamu alaikum aksakallı atalar, akkalpaklı babalar, ağele çegeneler, aksamaylı apalar. Özlerle gidelim, özlerle gidelim, mağlup olsun. Бұл әлбетте алғачкы жолу биздин Кыргыз Республикасындагы өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги областтардын ичинде эң биринчи президентибиздин тапшырмасына ылайык эң биринчи жолу алгачкы жолу Талас облусунда башталып, биздин алыскы Баткен областы дагы чоң даярдыктар менен келдик. Ал эми биздин Баткен облусунун Лейлек району дайыма өзүбүздүн Лейлек килеми ат менен дайыма даңкталып келебиз. Жыл сайын ушул өткөн 3-чү көчмөндөр оюндарында дагы алдыңкы орундарды камсыз кылганбыз. Лейлек килеми, килемдердин түрлөрү, колөнөрчүлүк боюнча келдик Лейлек району. Килемдин түрлөрү, анын ичинде арага килем деп коебуз, түк килем, анын ичинде колөнөрчүлүк, жол килем деп, машина килемдеринен баштап, ушул апалардын колунан токулуп аткан килемдердин түрү менен алып келдик. Саймалардын түрүн алып келдик. Алдыңкы эң жакшы сайма сайган энелерибиз келип отурат бүгүнкү колөнөрчүлүккө. Ушул кылымды карыткан кыргыз элин ушул убакыт чейин биздин ата бабаларыбыз, энелерибиз, чоң апаларыбыз ушул колөнөрчүлүгүн алып келатат. Ошол колөнөрчүлүк элдин ичинде аябай өнүккөн. Ошонун ичинде мен дагы ушул саймачылык өнөр боюнча алектенип келем. Бул саймачылык өнөрдү менен апам өзү апамдан эле өткөн да, мага ушу 2-чи класстан баштап эле чиймелерин чийип алып туруп, гүлдөрдү тигип, ошо жаш көргөн кыздарыма белекке берчү экен. Бул көпөлөк, бул гүл, бул эме деп эле берип жүргөнмүн. Айрыкча бул сайма азыркы мезгилде унутта калып атат. Көпчүлүк элдер сайма боюнча алектенишпейт. Бул саймада биринчи биз кыздын себине биздин Лейлек районунда айрыкча жакшы көңүл бурушат. Көшөгө деп, ана биринчи келин барганда дагы көшөгүн көгөрсүн деп, ошо көшөгө тигебиз сайма басма түрүнү. Андан кийин кыздын себине жастык балыштар тигилет. Андан кийин арка балыштар тигилет. Андан кийин ошо картиналар дубалга илине турган ар кандай гүлдөрдүн түрлөрүнүн бардыгы гүлдөрдүн түрлөрү бар. Ошону саямын. Биз аябай кыргыздын унутуп бараткан буюм теримдери, боз үйдүн жасалгалары, мына куржун, кишилер кирген чепкен, күйөө бала кийген чапан, бул егер, торбосу, булар биздин мына көчмөндөн логотиби. Эң жакшы бул неме. Биздин ат чаптык, ушулардын баары эскилип баратканды таап, келип көргөзмөгө көрсөткөн алып келдик биз. Ордону жасалгалап, ушу көлдүн фонун бердик. Биз бияга көл баяны деген уламыш программаны алып келгенбиз. Даярдап көрүүчүлөргө тартууладык. Мунун негизги маңызы көлдүн баяны, көлдөн чыккан атактуу инсандар, анын ичинен Жетаке сыяктуу жалкар инсандарыбызды ушул уламыш катары баяндап көрүүчүлөргө тартууладык. Эми бул улуттук бизге буга чейин биякта Кыргызстанда 3 жолу бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өттү. Ал биз бүткүл дүйнөнүн элдерин бириктиргенге аракет кылдык. Эми бул болсо биринчи улуттук көчмөндөр оюну болуп атат. Бул баарыбызга өтө керек нерсе.
Себеби деген бул жерден облас аралык ынтымак, биримдик, жалпы кыргыздын биримдиги бул мына биз азыр Манас Ордодо, Манас атабыздын жаткан жеринде турабыз, өтүп атат. Манас эми өзү ушул жалпы кыргызды бир туунун астында бириктирген да. Ынтымакташып жакшынакай ар бир ордолорго кирип чыгып жакшы иштер жүрүп атат. Мына биримдиктешип азыр көрүп атасыздар, Талас Ордодо жалпы республиканын таланттары концерттик программасы тартуулап атышат. Адамзат денеси сүйгөн нуру таң болот, асман менен закымдап жүргөн нуру ай болот, арасында муңарып кирген нуру түн болот, асман жерди даркыткан ачык нуруң күн болот. Жакшы бир кыздын башына бермек менен шор ойнойт, жаман бир кыздын башына каккач бир менен бир ойнойт. Ахи 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 еки 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 ахи 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 еки еки. Ошол Талас областында болуп аткан көчмөндөр оюнуна келдик неберелерим менен. Эң сонун биз азыр этно базардан чыгып келатам. Ошол жердеги эң мыкты чебер уздардын эмелерин, боз үйлөрүн көрдүк, шырдактарын көрдүк. Өзгөчө колго токулган килемдер, Баткенден келген, Нарындан келген шырдактар, Таластын ичиндеги өнөрлөр абдан сонун, эң жакшы. Ушундай бүгүнкү күн аябай сонун болуп турат. Ушу элдин баардыгына жалпы майрам көчмөндөр ою мындан ары да улана беришин каалайбыз. Бүгүн финалда Ош обласы менен Чүй обласы ойноп, Чүй обласы биринчи орунга чыгып кетти. Ошко экинчи орун, Талас 3 болуп оюндар бүгүн бүттү. Көкбөрүнүн балдары дагы, Эреңиштин балдары дагы ынтымак, мына областтар боюнча 7 облас, 2 шаардын балдары бардыгы чогуу таанышып, жакшы деңгээлде өтүп, мына жолуна түшүп келатат. Манас бабабыздан бери келе жаткан улуттук салт улантат. Бул оюндар спортту, сергек жашоону гана эмес, эл биримдигин, тынчтыкты, табият менен гармониялык жашоону даңазалайт. Ошондуктан Талас, Манас Ордодо көрсөтүлгөн оюндар бул кыргыздын кан жанына сиңген руханий баалуулуктар жана дөөлөттөр. 1995-жылы Таласта Манас эпосунун 1000 жылдыгы болгон. Мына бүгүн да ыйык Талас жергесинде Манас деп уран чакырып, 7 дубан чогулуп, бир туунун алдында чогулуп отурабыз. Манас бабабыз калтырып кеткен улуу биримдик осуяты бүгүн да актуалдуу. Манас атабыз жердеген кен Таласта кадырман журтунун алдында чыгып, Манас оюндарын даңазалап, бир билек болуп түрүлүп, бир муштум болуп түйүлүп, биримдикте болууга чакырам.